Биз дагы бир жолу кутман таң ардактуу кыргызстандыктар, эгерде кимде ким жаңы биздин каналга кошулуп жаткан болсоңуз дагы бизден алыспаңыздар. Бүгүн бизде жана башында айтып өткөндөй эле бизде эң сонун кызыктуу сулуу татынакай өзгөчө коноктор бар. Конок менен менин татынакай супсулуу кесиптешим тааныштырып өтсө, бүгүн бизде мейманда актер, оончу, ырчы дей койчу, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей. Ошол 70 өнөрдүн баардыгы ушул жигитте бар. Атын атап өтсөк, Сейталиев келген экен. Бакыт Сейталиев. Айтылуу такалуу аттын изи бар, таластан келген киши бар дегендей, таласты болгондо болот. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Сиз Таластан келген жоксуз, Бишкектен эле келдиңиз, Бишкектен эле. Бирок Таластын колунусуз. Анда Таластан эмне жаңылык дегендей. Фасоль кымбат. Таласка ошо көттөн. Жок, арзандап атыптыр. Арзандап атыптыр. Эң башкысы кененчилик болсун Кыргызстанда. Болсун. Жакшы. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык бакпай? Чыгармачылыкта буюрса жакшы жаңылыктар болуп атат. Алдыда буюрса күбө болосуздар. Буюрса азыр учурда биринчи ырыбызды Кудай буюрса чыгарып алдык. Элге азыр радиолордон кетип атат, ушинтип сиздерге ошон эфирлерде кээде чыгып көрүнүп атабыз. Анан жакшы, эң жакын досуңуз бул аккордеон окшойт. 24 саат бою жаныңызда. Башыңызга жазап жатасыз. Сүйгөнүңүздөн да жакшы көрөсүз. Анан мен эң алгач эле чыгармачылыктан тышкары өзүңүзгө прическа өзгөчө. Кимдин идеясы? Негизи окуп жүргөндө кыска эле болчу. Бул да кече жакында эле өзгөрүүлөр болду. Негизи дагы ушундай бир эл арасында сөз бар го, эгер өзгөрөм десең чачыңдан башла деп. Ошондой бар беле. Сөз бар да. Жакшы болуп турат. Чачыңдын жасалгасынан өзгөр. Ошондон башла дейт. Ошондо адам өзгөрөт. Башыңан башла дегенде. Бул дагы баягы адамдын орус кыргызча кандай айтсам баягы прическа деп айтылып калат го эл арасында көбүнчөсү. Ушундан баштаганда да кандайдыр бир өзүнүн таасирин берет экен. Адамды өзгөртөт экен 30%. Менимче эң туура кылгансың, өзүңдү өзгөрүүдөн баштагансың. Анан жак мен дагы өзгөртсөм. Балык башынан адам да башынан деп атасызбы? Жок, адам баары бир адам. Бул жер бетиндеги Алла таалам жараткан эң улуг заттардын бири адам. Анан келиңиз, сизге канча жашыңыздан баштап аккордеондо ойноп келе жатасыз жана чыгармачылыкка кандай себептерден, кайсы себептерден аттанып калдыңыз? Негизи бул ыржы атына кичинекей бала чагымдан бери эле кызыгам жана ошо ыр менен чоңойдум десем болот. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деп коет эмеспи. Анын сыңары биздин үй бүлөдө өнөр адамдары десем болот, үй бүлөбүз менен, себеби ата-энебизден алдык десек болот. Ошол ата-энебиздин өнөрлөрүн бөлүшүп алдык десем деле болот да. Мисалга алганда, ошо атам жактан усталык жаатын менин улуу агам Самат Сейталиев деген улуу агам алып кетти. Зергерчилик жагын, зер буюмдар жасайт Талас областында. Ал эми ошол эле атамдын спорттогу болгон чеберчилигин алган менден улуу агам Талгат Сейталиев деген агам алып кетти. Ал азыр спорт чебери, Евразиянын чемпиону десем болот. Андан кийин эжем ушул өзүбүздүн апабыздын тигүүчүлүк жагын алып кетти. Мен ошол ата-энемде болгон чыгармачылыкка болгон кызыгуусун, чыгармачылыкта айтор ырчылык жаатын алар дагы ырдап жүрчү, алардын ата-энемдин ырын угуп чоңойдум десем болот. Ал жаатын буюрса мен алып кетем. Демек сиздин үй бүлөңүздө баардык тармактан бар экен, издебейт экенсиз да. Кудай буйрса врачтардан, анан милиционерлерден дагы болсо толукталат экен. Анан жогоруда сиздин устатыңыз деп айтсак да болот, Жипар эжекебиз да келип кетти. Анан Жипар эжекебиз менен кандай чечтешип калдыңыз сиз? Жипар эжеге негизи мен жолуга электен мурда Жипар эженин чыгармалары менен тааныштым десем болот. Жипар эженин чыгармалары менен жолуктум. Андан кийин ал негизи окшоштукту тартып турат дейт. Кандайдыр бир көп эле акындардын
китептерин окуп, негедир илхом келген учурда окуп да көрдүк. Негедир жолуктура алган жокмун. Аны ушул телефондо, Facebook аркылуу эжеде ырларын бөлүшүп турчу да анан эженин чыгармаларына көп жолуктум. Улам тартып алып анан кийин негедир оон чыгат, жаралат дегендей бир ишеним пайда болду да бул эженин чыгармаларына. Анан ошентип алгачкы ырыбыз Мен сени деген чыгармасына алгач ошол Мен сени деген чыгармасына оон жараттык. Андан кийин Кеч күздө, андан кийин Ыргуса деген ушул бизди жолуктурган Ыргуса деген чыгарма болгон. Жакшы. Анан Анда Макаржондун оштоосунда эң алгачкы Жыпар эженин музыка калемине таандык ыр-саптарга жараткан ырыңыз бул Мен сени деп атпайсызбы? Ошону аткарып бербейсизби? Мен сени. Азыр негизи биз алардан мурун Ыргуса деген ырыбызды биринчи чыгарганбыз. Ушундай эфирлерде ырдап калабыз. Кээде суранып калганда. Ошол чыгарманы аткарып берейин да. Калеми ыр-саптары Жыпар эжеге. Жыпар эжеге таандык. Жыпар эженин калеми. Бизди жолуктурган ыр ушул. Bilbeyim kimdir bir okka tutsadım karşımda kelip durak ağıldım can dinimde Çiğdim kusarım senden bir kelbek okşayıp ayrıldım kökürekte kalbimde tutar Bolanekte süydüm ayrılıştı Ayçı kandı uzadı Yazgın gelir sen jönünde jakşı Jandal bastı Janga bütkön baktıdır Jalbırtıdı Jalın bölüp bittiğine Balkim sende Sızdomağa jakşıdır Köküre
ырдапты дейли дагы анан кийин сиз ырдатсаңыз мага мындай ой келип кетти. Ырдап жатканда эмнени элестетип ырдап аттыңыз? Ошол негизи Жыпар эженин чыгармаларын окуганда эле ар жагынан бир ошол окуя көз алдыңа чагылат да, кадимкидей көрүнөт. Эженин чыгармалары ошондой бир касиетке ээ деп айткым келет. Себеби чыгармаларым көп ушул эженин. Бардыгы эле бөлүгү ушул эженин чыгармалары. Эженин калеми. Баягы сиздин баягы негизи өзүңүздүн кесибиңиз актёрсуз да негизи. Актер ырчылар баягы ырды бере алат да. Себеп дегенде актерлор жашайт. Мага ушул жериңиз жакты, өзүңүздүн ырыңызда жашап ырдайт экенсиз. Малат. Бар экенсиз. Азаматсыз. Бар болуңуз. Анан бул жерден дагы сизден аябай суранып жатышат да. Мен ноокаттан жазып жатам, бул баланын адресин алсам болобу? Дарегин дейт. Дарегиңизди алсам болобу дейт. Анан дагы бул жерде аябай сонун ырдайт экенсиз, чыгармачылыгыңызга ийгилик, дүйнө бактылуу болуңуз, эки дүйнө бактылуу болуңуз деп сизге абдан көптөгөн каалоо тилектерди берип жатат. Анан саламатсызбы, аткаруучунун аты жөнү ким, талантына таазим, Асанкалы Керимбаевдин чыгармаларынан аткарып берсе болот эле деген дагы чыгарма. Бизде ырчы, оюнчу актер Бакыт Сейиталиев өзү актер жаатын бүткөн, бирок ошентсе дагы ырчылыкка кадам таштап жүр. Анан эмне себептен баягы ушул актердук жагын тандап алдыңыз? Башынан эле ушул ырчылык жагына тапшырбайт белеңиз? Же бул талантыңыз кийинирээк ойгондубу деген? Негизи ыржатын кичинекей кезимден, бала чагымдан эле ырдап жүрөм деп айтып өттүм. Актердук жагын өзүм мен кесип катары мен кызыккан кесибим ушул актердук багыты болду да. Менде университетке жаңы тапшырып атканда эки мүмкүнчүлүк болгон. Ыржаатына, эстрада жагына кетүүгө мүмкүнчүлүк болду, анан актерлук жагын. Бирок өзүм негизи айылда эле окуучулук кезде, мектеп кезинде эле актер болом деп ушу кинолорду көрүп, таасирленип, анан актердук жагын алып кетейин деген өзүмдүн каалоом күч болду. Анда сиз өзүңүздүн каалооңуз менен эле актерлук жакка тапшырган экенсиз да? Анан ошо Таластын чоң кара бурасынан болом деп жатасыз. Буга чейин эле билчүгөн. Анан айтсаңыз, ошол чоң кара бурада эле мектепте окуп бүттүңүз да, анан азыр мектептин да учуру, ошо мектеп туурасында дагы суроо келип жатат. Мектеп учурунда эле концерттерде ырдап жүрсөңүз керек. Мектепте болгон. Мектепте мен негизи мектепте ырдап, ушу конкурстарга катышып, жаш таланттарга катышып, мектептин атынан кароо сынактарга катышып жүрдүк. Анан кийин ойлочумун да, ушул университетке барсам мектепте аябай жакшы ырдайт деп мен ушинтип баары эле эже мугалимдер агайларым жакшы көрүшүп эме кылчу. Анан ушул университетке барганда ар жактан ар кандай таланттар келет. Анан ал жакта барганда мен ырым калып калат го ырыга болгон, ушул кызыгуум дагы акта мыктылар көп да деп ырдабай калам деп ошентип ойлочумун да. Анан бирок андай мен ойлогондой болгон жок. Ушу университетке жаңы даярдоо курсуна тапшырганда атайын университетте кароо сынагы өттү. Шаркы ярышмасы деген түрк тилинде. Анан кийин ошол түрк тилин үйрөнүп жүргөн учурда мен да ырларды көп уктум түрк тилинде. Анан кийин баардык эле группадагылар баары жалпы кыздар болчу, жалгыз эле болчумун бир жыл. Ошол кыздар айтып калып, кароо сынакка катышпайсыңбы, ырдабайсыңбы дешип алар. Мен ишенген эмесмин да, бирок баардык агайларыма чейин айтты, анан ошентип жүр. Анан катыштык, ушу 150дөй бир катышуучу болуп, 10 гана окуучуну тандап алабыз дегенден 10-чунун ичине өткөнбүз. Түрк тилинде. Түрк тилинде. Анан ошондон баштап эле сизге ырчылыкка мындай каалоо адамдар ашкан экен. Анан биздин да убактыбыз соңуна келип калды десек болот, Бакыт мырза. Келиңиз. Анан дагы биздин улуу актер, сүрөтчү атабыз бар, Сүймөкул Чокморов атабыз айткан экен, кино сүйүм, сүрөт азабым деген. Анысы кандай, сен дагы ушундай эки кош өнөрдүн ээси болуп, баягы туу чокусуна жеткир. Сага эркин микрофон. Айтканыңыздар келсин. Не дейин, анда ушул сиздердин кесиптештериңиздерге баарына алгачкы саламымды жолдоп өтөйүн. Сиздерге ийгилик ишиңиздерге, андан тышкары ошо кыргыз элинде
тынчтык болсун, ынтымак болсун, жерибиз бүтүн болсун. Рахмат сизге да чыгармачылык ийгилик, бийиктиктерди багынтып жүрөрүңүз дейбиз дагы. Бар болуңуз. Биз коштошо турганда убакытка келип калдык десек болот. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу апалар, аталар, байкелер, жеңелер, биз баарыңыздарды чыдамсыздык менен, сагынуу менен күтөбүз. Биз сиздер менен коштошобуз. Кудай буйрса эмки берүүдө кайрадан көрүшкөнчө. Албетте барыңыздар, амандыкта болуңуздар. Бүгүнкү күнүңүздөр пирамида телекөрсөтүүсү менен биргеликте ийгиликтүү өтсүн дейбиз дагы. Кайрадан амандыкта көрүшкүчө сак саламат калыңыздар. Бүгүн сиздердин 1,5 саат бою кызмат алганыңыздарда менин кесиптешим Зейнеп Абдулдаева жана ошондой эле мен Мырзабек Жумагазиев болдум. Сак саламат калыңыздар.